Гибриддик станциянын тармактык станция менен айырмачылыгын сиздерге айтып берейин достор. Бул жерге гибриддик күн электр станциясын коюп атабыз. Аккумуляторлар гибриддик инверторго биз 4 гана булак кошо алабыз да. Бул аккумулятор кошсок болот. Күн панелдери, өкмөттүн тогу, анан ошондой эле генератор. Эгерде ошол тармактык инвертор боло турган болсо, сетевой топ коет орусчасы. Ал жерге биз өкмөттүн тогун кошо алабыз, күн панелдери, анан генератор, аккумулятор ал жерге кошулбайт. Эми сиздерге ошол гибриддик станция менен анан тармактык станция кандай иштейт, ошондой эле автономдуу станцияны дагы түшүндүрүп айта кетейин. Күн чыккандан күн батканга чейин азыр үстүнө балдар күн панелдерин орноштуруп атат, ошолорду көрсөтүп айтып берем. Панелдер тизилгенден кийин тармактык станция деле, гибриддик станция деле, автономдуу күн электростанциясы деле баары бирдей иштейт да. Эртең менен күн чыгат, анан күн чыккандан кийин саат 7-лерде, 8-лерде мисалы 10 киловатт койсок, таң атпай чыкканда эле 10 киловаттты албайбыз да. Кыргызстандын шартында 5 саат эсептелинет да. Мисалы пик моменттери деп коет, бул саат 10дон 3кө чейин, мисалычы 11ден 3кө чейин ушундай эсептелинет да. Ошол моментте 10 киловатт койсок, ошонун толук кубаттуулугун ала алат да. Эртең менен мисалы 10 киловатт саат 7де тияктан күн чыгып атса, ал бере калбайт да. Ал жерде бир 2 киловатт бериш мүмкүн, 3 киловатт бериш мүмкүн. Акырындан көтөрүлүп отурат да. Анан күн батканда дагы саат ошо 3төн кийин, 4төн кийин азаят. Ошол 2 киловатт, 3 киловатт болуп азайып отуруп, анан өкмөттүн тогуна кошулуп кетет да. Мына ушундай иштейт. Эгерде күн тийбесе, анда бербейт да, такыр элечи. Болгону жана станциялардын айырмасы, мисалы тармактык станцияда аккумулятор кошулбайт, гибриддик станцияда болсо аккумулятор болот, автономдуу электростанция болсо бул гибриддик эле инвертор барып коюп койсо болот. Болгону өкмөттүн тогу жок да ал жердечи. Кеч киргенде аккумуляторлор менен иштейт. Эгерде свет өчө турган болсо, тармактык станция өчүп калат, анткени ал жерде аккумулятор жок. Түзмө түз өкмөттүн тогу менен иштейт. Гибриддик станция өкмөттүн тогу өчүп кала турган болсо, ал аккумуляторлор менен иштей берет да. Өкмөттүн тогу кайра күйгүчөктү. Болгон айырмачылыгы ошол. Автономдуу станцияда болсо, ал жерде эми өкмөттүн тогу ансыз деле жок да. Болгон айырмачылыктар мына ушундай. Ассаламу алейкум.